Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар эмне үчүн мен жаттаган нерсем, жаттаган аяттарым батыл эсимен чыгып кетип атат. Сиз ушул 5 катарды 33 саны аркылуу жаттайсыз. Мисалы, Бисмиллахир-рахманир-рахим, амма ятасаалун, анин набаил азим, аллази хум фихи мухталифун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу Куран медиа каналын көрүүчүлөр, мурдагы сабагыбызда биз Куран Каримди эң жеңил жаттоодогу 3+3 ыкмасын методун айтып өткөнбүз. Бүгүн биз Куран Каримди жаттап жаткан кезде кантип бекем жаттайбыз, мына ушул жөнүндө айтып өтөбүз иншалла. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар эмне үчүн мен жаттаган нерсем, жаттаган аяттарым батыл эсимен чыгып кетип атат. Жатталган нерсе эске көп турбайт. Жаттадым, эртеси эле кайра эсимен чыгып калды деген суроолор көп кездештиребиз. Мына ушул суроого иншалла сиз ушул сабактан жогорку деңгээлде жооп ала аласыз. Анда эмесе 33 саны аркылуу бекем жатта деген методду ачыктап айтып берели. Мисалы, сиз Наба сүрөсүнүн 1-бетин жаттап жатасыз. Эгерде сиздин бүгүнкү жаттай турган сабагыңыз 5 катар болсо, мисалы амма ятасаалундан баштап 5 катар 1, 2, 3, 4, 5. Важаална сиража вахажа деген аятка чейин болот экен, 5 катар. Сиз ушул 5 катарды 33 саны аркылуу жаттайсыз. Эң биринчи ар бир аятты 33 жолдон кайталайсыз. Мисалы, Бисмиллахир-рахманир-рахим, амма ятасаалун, амма ятасаалун деп ушинтип 33 жолу аятты кайталадыңыз. Эми кийинки аятты дагы 33 жолу кайталадыңыз. Ушинтип важаална сиража вахажа дегенге чейин 5 катардагы ар бир аятты сиз 33 жолу кайталап чыгышыңыз керек. Бул 33 методундагы биринчи кадам болду. Ар бир аятты 33 ирет кайталап чыктыңыз. Эми кийинки кадам, сиз ар бир катарды, ушул 5 катардын ар бир катарын 33 жолдон кайталайсыз. Мисалы, биринчи катарда 3 аят бар экен, 3 аяттын баардыгын кошуп туруп 33 жолу кайталайсыз. Мисалы, Бисмиллахир-рахманир-рахим, амма ятасаалун, анин набаил азим, аллази хум фихи мухталифун деп бир жолу болду. Ушинтип 33 ирет кайталап чыгасыз. Кийинки катарда 33 жолу кайталайсыз. Андан кийинки 3-чү катарда 33 жолу, 4-чү катарда 33 жолу, 5-чи катарда дагы 33 жолу кайталап чыгасыз. Демек, сиздин 33 саны аркылуу бекем жатта деген методдогу экинчи кадамыңыз бүттү. Ар бир катарды 33 жолу кайталап чыктыңыз. Эми сиздин акыркы кадамыңыз калды. Бул ушу 5 катардын баардыгын бириктирип туруп 33 жолу кайталайсыз. Жалпы канча жол болду? Жалпы 99 жол болду. 99 жол болду. Эми иншалла сиздин жатталган сабагыңыз, ушул жаттаган 5 катарыңыз көпкө чейин сиздин мээңизде, эсиңизде сакталып жүрөт иншалла. Болгону бул ыкманы, методду колдонуп жаткан кезде эң биринчи ниет түзөшүңүз керек. Себеби бул окулган ар бир аят, ар бир тамга эселеп миллиондогон, миллиарддаган соопторду сизге алып келет. Эгерде бир эле соопту жер жүзүнө, дүйнө жүзүнө алып келсе, бир сооп батпайт экен да. Бир сооп жер жүзүнө батпай калат экен. Эми сиздин ар бир окуган тамгаңызга бирден сооп берилсе, 10дон сооп берилсе, канча сооп болуп кетти. Ошондуктан эң биринчи ниетиңизди түзөп, калысы Аллахтын ыраазылыгы үчүн жана сооп сыйлыктан элестетип окусак, анда биз 100 эмес, 1000 жол эмес, 5000 жол окусак дагы, миллиард жол окусак дагы биз Куран Каримди окуп жатканда эч качан тажабайбыз жана зерикпейбиз. Имам Ибн Жазар рахматуллах айткан: "Вала ямалла катту мин тартилихи". Куран окуп жаткан кары эч убакта, эч качан Куран окугандан зерикпейт, тажабайт дейт. Эгер сизде чындап ихлас болсо, жүрөгүңүздө Куран Карим болгон мухаббат болсо, жүрөгүңүздө Куран Карим болгон сүйүү болсо, сиз 1000 жол эмес, миллиард жол окусаңыз дагы Куран Каримди окуудан тажабайсыз, зерикпейсиз. Ошон үчүн эң биринчи ниет керек жана сиз ниетиңизди бекем коюп окусаңыз, Аллах таалам сөзсүз сиздин жаттаган сабагыңызды, 5 катарыңызды бекемдеп сактаганга Аллах жардам берет иншалла. Эгерде сиз ушинтип 33 саны аркылуу бекем жаттаган болсоңуз, анда комментарийге өзүңүздүн 33 саны аркылуу бекемдеп жатта деген ыкманы колдонуп жаттаган сабагыңызды бекемдеп жаттаган болсоңуз, анда комментарийге калтырыңыз. Мен ушул 5 катарды
же бул сүрөнүн 5 катарын ушинтип бекем жаттадым, бекем эске калтырдым. Бул башкаларга дагы мотивация болсун. Кийинки сабактарыбызга дагы биз иншалла сиздин суроолоруңузга жооп берүүгө аракет кылабыз иншалла. Аллах таала баарыбызга Кур'ан-ы Каримдин аяттарын, сөздөрүн жүрөгүбүздө сактап, анын амалын денебизге берсин.